Замирбек, сіз негізі Шведияда іштедіңіз біле? Шведияда жоқ вообще іштеген емеспін өмірімде атам болған емес бұндай Құтылыққа қарағанда сіз жаңағы адамдарға да бұл коврикменен киім киіп болса еді, я? Коврик бар? Доспехилерді. Короче, мен такси болып істебей қалдым. Болды. Замирбекке сотрудник болып келіп, Еврокөлік деген. Менен қиын деген қарағылады. Қарап тұр. Башта. қарамайын. Я қармайсың ештекен. Жөн сен только педальды ошоны эле контроль. Мұнда тонус жоқ бе? Будун алсаң торун токтойт өзү, автоматически токтойт. Сцепление жоқ па? Сцепление жоқ. Давай тиге бер. Учеге токто. Бурайын? Бур. Ой, орақ жеп ондай. Қаншадан төлеп бересіз бе? Сүйлөшөбүз. Нормально төлеп бересіз бе? Нормально төлөп берем. Буда менде төлөгөндө ошо бир коврикке төлөп берем да. Трудовой договор бар ма? Трудовой договор бар, официально кылып берем. Уже өтүп кеттиң, чыгып кеттиң. Мекендештер, кимде ким Россия шаарында такси тармагында иштесе, ушул жакшынакай таксопартты сунуштамакчымын. Таксопарттын проценти күнүнө 400 рубль алат, анткени трудовой договор жасап берет. Ал эми парковый самолетто кошулсаңыздар, ар бир заказдан 1,5% алат. Так что келип биз менен чогуу иштейли. Бул парк өзү рынокто көптөн бери иштейт. Мен билишимче уже 5 жылдан бери иштейт. Постоянно 5 жылдан бери мен бул паркты реклама алып келем да. Эч кандай проблема болгон эмес, үй болбойт дагы. Так что келиңиздер, күтөбүз силерди. Ассалам алейкум мекендештер, Куба таксикага кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта Москва шаарында ушу такси мекендештерге өтө бир сонун кызмат жардам берип аткан бир байкеме келдик. Анын аты Замир. Негизи бул Москва шаарында таксисттердин 80% баары эле тайынт да. Анткени машинаның баарын эо кориктор жана машина ичинде кориктор бар да, ошону кылып берет да. Ошон үчүн аягына чейин видеону көрүңүздөр. Ушу Замирбекке эмне болуп ушул бизнес ачып калган, бул негизи таксиде иштеп тур да. Ошон үчүн мындай көп суроо болот. Ошон үчүн аягына чейин биз менен болуңуздар. Замирбекке, салам алейкум. Алейкум ассалам, кел. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Телевизордон эле көрөт элем. Телевизордон. Иштериңиз кандай? Жакшы, шүгүр болду акырын. Бизнестер болот абы эке? Болот акырын. Ушу Москвада такси болгон такси багып атасыз да эке? Багып эмес, коврик жасап берип атат. Эми ошолду. Эмне болуп атасыз? Иштериңиз кандай болот? Баары жакшы элеби? Шүгүр болуп атат. Иштесең эле болот. Главное албаш керек, шүгүр кылыш керек, иштеш керек. Боло берет. Атты келдим эке, ушу сизден кичине бир маек кылып, ишигиңиз боюнча көрсөтүп, ушул зданияда экен, иши Еврокорп, ушул жерден тигет экен, астында эскалатор экен, эскалатордон өтөбүз. Сүйлөңүз беке. Сүйлөгөндө эмне? Жакында эле Вьетнам алып келдиңиз. Вьетнамга барып келдим, эс алып келдик, сонун экен. Баргыла, саякаттагыла, баягындай мировоззрение дегендей, баягындай өзгөрөт адамды жашоого караган көз караштар дегендей. Али мактаныч эмес, эми жакшылык менен бөлүшкүлө дейт го. Канча күн жүргөнсүз беке ушул Вьетнамда? 15-16 күндөй жүрдүм ошо. Эси секрет болсо канча акча кетет экен Вьетнамга? Перелетің арзан болса эле, эки адамга мындай грубо айтайын, 150-200 миң момдой эмес, момдой жетет да. Буга чейин башка шаарга баргансыздар, за границага? Башка Дубайга бардым. Дубайга баргансыз? Жылда, короче, саякаттаган аракет кылам да, бир жака чет өлкөгө чыкканда. Молодец беке, молодец. Кыйын. Ошо мен өткөн Инстаграмдан көрүп алып, суктанып карап отурдум да, далчы. Ошол жерде да кыргыз кафелер бар экен го? Кыргыз кафелер бар, ошо 4-5 ачылган. Ошондо отметка кылып коелу, казанок деген тамак аябай сонун. Ичинде мактай турган. Баалар тамактар канча сом экен мисалы? Тамактары эки адамга, экөөбүз мисалы үчүн кирсек, первый, второй жеп, сонун дыңкыйып чыга турган болсоң, где-то 1200 рубль, 1300 рубльга жетпеген акча болот. Москвадан бир 30-40% арзан да. Тамак ашык. А мына продуктлар кандай экен? Натуральный, нормальный? Море продукты эми. Этим сөз сказано дейт го, баягы Индийский океан, ошодогу суу кандай балык, майда чүйдө бар болсо, баардыгы ошо тропический өсүмдүктөрдүн баардыгы бар, банан, кокос, ананас, туда-сюда ошол жакта колдура. Жеңешке анан дагы дос болгонсуз бардыңыз, алда аялдан. Келечегимен төртөөбүз бардык да. Эки адам барып аялыңар менен барсаңар ажырашып кетесиңер десе элечи. Неге? Компания менен барсаң, көп жүрсөң кызык болот да. Эми келечең менен барсаң деле болот, жакшы. Бирөөсү көбүрөөк болуп барсаң, сонун да кызык болот. Кийинки жылы кайга барасыз дагы? Кийинки жылы буюрса Кореяга барам. Кореяга? Болбосо Япония, өкүндүрүсү да. Ошо? Жакшы. Машта уже көрүп баштадык, кайсы шаарларына барам депчи. Бул ниет бекер главное. Пока сом жок. Негизи бирок жер кыдырган сонун болуп экенсиз. Жер эл көрүш керек, жер көрүш керек, сонун да, мына кругозор өсөт дегендей. Ошо баардыгы ошо ковриктен эмеси менен дейт го. Оо. Замирбек анан Москвага кайсы жылы келдиңиз эле? Москвага 17 келгем. 17 келдиңиз. Мен атайын ушул мен тууп калдым да, таксиде иштегенсиз да. Таксиде иштегенбиз, конечно. 17ден 20 жылга чейин таксовканы урдук го дейт го. Экономдобу, жагандай, бизде эконом. Экономда, комфортунда, комфорт плюсунда баардыгында иштедим. Эмне такси иштегенсиз? Такси эми мага туура келбеди. Таксиде боп кете алыш кыйын экен, боп кетиш дейт го. Боп кеткендер бар, только ишти кылыш керек, албаш керек да таксиде. Ташап кеткенсизби же эмне? Көчүгө уруп калды. Кечип отуруп берип. Андан келе бизнес болуп келдиңиз.
Андан кийин бизнесмен болуп кеттик. негизи көп иштер кылыптырсыз бирок ушунча закадан айттыңыз го Ооба, муну кылгам депчи. Машинамды сатып көрдүм, башка кылдым. Мен өзү эле мурунтан эле соода тармагы аябай жагат. Тагы айтып кеткен го. Дүйнөдө 10 береке бар, 10 берекенин 9-у соодада деген го. Ошо. Москвага 2017 келдим дедиңиз экен, негизи келгениз, ошондон бери Москвада жүрүп эмне кылдыңыз, эмне иштерди бүтүрдүңүз мисалы? Москвадабы? Үй алдыңыз каяктан, мен угушумча үй алыпсыз мисалы. Москвада эми үйлүү жайлуу болду. Кыргызстанда майда чүйдө жумуштарыбызды бүтүрдүк. Могу ошого машиналарды алып минип атабыз. Кудай башка көрдү. Бул кандай жазбы? Жаз эмес, бул фит. Бул фитпи? Бул дагы эле бирок Мод машина. Всем рекомендую дейт го. Роскошь дейт го. Главное удобный болуш керек. Башка средства передвижения дейт го. Ошондой главное удобный болсо болду. Сиз азыр ушул эле машинабы негизи? Менде ушул эле машина бар, башка машинам жок, эркекче эле. Мен ойлоп аткам сизде бир майба калып. Машинаны мактаныш эмес, түрүн минип көрдүм да. Любой жаңы машина алсаң 15-20 күндө чиресе кетет. Туурабы? Главное удобный болсо эле болду. Мен бул менен материал ташыйм, ондойлор доставка кылам, туда-сюда кылам, парковкасы жеңил, туда-сюда. Короче, барган жерге жетип аласыз да? Полный бак заправка кылсаң 15-20 күн жүрөсүң. Там эмне кереги бар? Азыр крутой машина менен Lexus жаңысын минсең да адамдарды удивлять эте албайсың. Жана эмеде эле да саатты кымбатынын арзаны бир эле времяны көрсөтөт деп коет го. Ошол да. Бул деле ошондой жерге эле апарат. Беркиде просто с комфортом кетесиң. Адак болсо кайра жакшы эми барып жүргөндө шүгүр дейт го. Ана Замирбек жүрүңүз анда иштериңизди көрөтүңүз. Эмне кылып атасыз, эмне кыласыз? Барын көрсөтпөңүз, көрөлү бир. Сиз менен кыдырайынчы. Келип туруп, ана так материалдан мынолору калып тур дейсиң дагы. Мына склад беке? Бул жак склад. Могу ковриктин материалдары. Буларчы пандель күнү бизге күндө товар келет, азыр келет, мерге толуп калат. Бир жумада сатып бүтөбүз. Кайра понедельникке заказ кылабыз ошондой. Булар болсо чехолдор. Бул чехолдор Кытайдан келген чехолдор. Универсальный бардык машинага түшө турган чехолдор, короче. Как сапаты аябай. Сизге чалып сурап берсе болот экен да, любой чехол сурап кайсы чехол бар, Бизде коврик чехол. Бул жана Еврокрок деп атпайсызбы? Ошол китайскийби өзү? Китай эмес, Россиядан чыгат. Кайсынан чыгабы? Россиядан Кисловодск деген жерден келет. Россиядагы Evo материалдар бар го, Evo коврик материалдар. Бирөөсү да Кытайдан келбейт, бардыгы Россиядан чыгат. Просто жакшы качествосы бар, слабый качествосы бар. Слабый качествосы эмнеси? Промокающий, астына суу өткөрүп берет. Анан формасын бат жоготуп коет. Ошол эле. Анан кийин мисалы үчүн мына лист допустим бир 2000 сом турса, берки арзан материал 1300 сом турат да. Алынып Валбересте сатканда удобный болот. Биздин мекендештер ушу Валберестен анан Кашковскийден алып алат го негизичи. Кашковскийде арзан материал менен иштешет. Арзан материалды эмнеге 2 лист тапкирип коюп койсоң, мына жерде тура албай каласың. Жытып. Анан кийин бир бары бери кылып иштеп бүткөндөн кийин мындай таза мындай ачык жерге коюп койсоң, жытып проветриваться этилет, бирок материал слабый болот да. Ошондой эле. Тетиги бар экен эмне жыгачта ичинде? Эмне ал? Жыгачтагы бул былтыр жайында жасап саттым эмнечи? Эмне ал? Бул короче хан такта деп коет го. Мен бул жакта үй алып, үйдүн ремонтун бүтүрүп, короче мага жерде отуруп чай ичкени неме керек болду. Столчу. Анан кийин столду алсам, короче раскладной эмес экен. Анан мен мондой раскладной столду өзүм ойлоп тауып жасап чыкканмын. Бул бүтө элек. Бул буттар монун ичине кирип кетет. Ручкалары болот. Машинанын багажына салып пикникке алып барсаң болот. Сөрү тапчандарда коюп отуруп, квартираларда чай иче турган жерде отуруп ичесиз го кыргыздар. Ошондой стол. Баасы чыктыбы? Баасы канча болот? Баасы 6000ден саттык. Былтыр канча бир 30-40тай саттык ушунданчы. Анан кийин ковриктен бошой албай калабыз да, муну мындай эле жасап көрдүм эле да. Жок, ошо азыр көрүп эмне экенин деп койдум. Качествосы аябай мощный. Муну карасаң, материалды жакындатсаң, мына көрдүңбү? Бүт сонун материал менен жасалган, полный шлифованный, лазерный. Ушундай слесарный эмеңиз бар биякта? Слесарный эмеңиз бар? Жок, слесарный ошондой жерге заказ берип, чипуда кестирип, биякта сборка кылдым да. Короче, желание болсо любой нерсени кылсаңар болот. Мисалы үчүн, но именно ушуну жасап сатып, Авитода иш кылса да болот да, бир адамчы. Бир моңдо помещение арендовать этип алып, кылам деп желание болсо любой ишти кылса боло берет да. Дагы эмнеңиз бар деп ар жак караңызчы. Толтура ошончо. Дагы наа жакта материалдар турат го. Адан немелер тигилет, баягында чемодандар, органайзерлерчи. Кышында биз жыйнап алып коебуз, кышында ковриктен бошобой калабыз да. Кышында ковриктин сезону болот да. Только коврик турат да. Жайында чемодандар, органайзерлерди тигип интернет аркылуу сатабыз. Ошондой. Сонун экен. Сиз негизи Москва шаарында негизи баягы Еврокрок боюнча номер айтыңыз да. Кыргыздарда дагы мен эле да азыр. Эч ким жок бар. Жок, башкаларда мен көрүп жүрөм. Көрүп жүрөм, кайра ачылат, жабылып, кайра ачылат, жабылып, кайра ачылат. Негизи эптеп алышпады да.
Анын ичине кирип ичинен да көрөлү кандай тигишесиз миң алабыз, кеттик анда. Замир байке, бул канча күндүк мусор мисалы? Бул 15-20 күндө шунча мусор топтолот бир контейнер. Йомай, буга элдин баары ушак урутат экен да жана алып жаңы алып туруп, Бизге келип урутуп кетет. Ар бирине ошо 12-13 миңден акча төлөйм, алып чыгып кетет. Силерде анда клиент көп экен да байке, Замир байке. Кудайга шүгүр дейт го. Базар жок, базар жок. Мына жигиттер, кыздар, салам алейкум мынакей. Короче, мен жигиттер менен такси болуп иштебей калдым. Болду. Кудай буйрса Замир байкеге сотрудник болуп кирип, Еврокөлүк тигем. Менден кыйын тигем карагыла азыр. Карап тур. Башта. Mo карабайм, акылым. Я, кармабайсың эчтекен. Жөн эле сен только педальды ошону эле контроль. Мында тонус жок бе? Тонус жок. Бутуң алсаң тону токтойт өзү, автоматически токтойт. Сцепление жок бу деле. Сцепление жок. Давай тиге бер. Учеге токто. Бурайын. Бур. Ой, барачы мындай. Канчадан төлөп бересиз байке? Сүйлөшөбүз. Нормально төлөп бересиз? Нормально төлөп берем. Буда менде төлөгөндө ошо бир коврикке төлөп берем да. Трудовой договор барбы? Деле. Трудовой договор бар, официально кылып берем. Уже өтүп кеттиң, чыгып кеттиң. Болуп туруп тур эми. Болду, бул жагы уже косяк болду. Эми бияны сен төлөйсүң го мага. Үйрөнөсүз деме, Үйрөнөсүң, ооба. Короче, шуна. Түшүндүң да? Ооба. Кандай кылсаң? Болбойт экен Москвада мен ушундай. Чечтиңби? Монун иштейм. Мага бир жаңы машина алып бергиле. Бу эскирейт ончо. Эскирек, а? Өзүчө любой иште баягы өндүрүштө, содада береке бар да. Мага жанагында сцеплениясы менен, тормуштар менен да скоросту менен бересиз. Ондойбу? Неме буда механический полуавтомат, автомат болуп 3кө бөлүнөт да. Автоматын алып бериш керек анда сагыч. Ошондукеле. Ошондой кылабыз, а? Жактыбы атак? Жакты. Биринчи иш күнүң менен коттуктайбыз дейт да. Удостоверение жасап берейинби? Неме, Шивея деп турчу. Портной деп туруп, а? Бул бар, липушкалар, опталдар кое турганчы. Замир байке, сиз негизи Шведада иштедиңиз беле? Шведада жок, вообще иштеген эмесмин, өмүрүмдө атам кылган эмес мындай ишти. Тилоткан карасыңар, Короче, шундай болуп тигилет да. Бул ошондо карпет деген экен да, ковриге. Карпетке российский сборкага тигилип атат. Корейский сборкалар бар. Аларга российский сборкага түшпөйт да. Сен да ДМ8 отпайсыңбы? Ошого корейский, российский сборка деп турадым да. Американский дагы башкача болот. Ковриги бири-бирине түшпөйт. Негизи бир машинага канча мүнөттө кыласыздар коврикти? Бир машинага машиналарга 3 өз иштесек, ошого эми 5-6 мүнөттө даяр болсо 10 мүнөттө коёчу. 10 мүнөттө тигип берип кетиребиз да. Анан эң көп убакытты баягы сүйлөп, мындай светтер болуп тигиндей мына рекомендацияга 10 мүнөт убакыт кетип калат да. Сиз жанагы адамдарга деле бул коврик менен кийим тип койсо экен да, я. Коврик бар. Доспехилердичи. Акта бактабы? Анда ыргытырдым. Тыртырдыңызбы? Ыргытырдым аны. Адамда сонун кылып бир чертеж жасагам өзүмчө. Ошондой кылып тигип берейинби сага? Кийип алдым. Көчө мына. Көрдүңбү уже даяр. Бул уже даяр, э? Мисалы 1 мүнөттө да салат да. Эмнеси калды эми дагы азыр? Эми буну, короче, аласың дагы бортун, фен менен чыгарасың да. Эритип, э? Жылытып туруп, э? Үгүзөсүң. Момент тамеки үгүзсөң болот. Могу 700 градуста ысый. Азба кызып алсың да, кып-кызыл болгондо анан неметип баштайсың да. Борту кыласың. Жумшатат келсе. Эритип чыгасың кадимкидей элечи. Ошо убакытында ийгеңе көп келет да. Бир комплект 3 мүнөттө, 5 мүнөттө ийилет экен. Ушундай болуп калат. Бир комплект 5 мүнөттө ийилет. Бирөөсүнө мындай чакырганда 1 мүнөт, 1,5 мүнөттө убакыт келет да. Сиз ушул Еврокөлүктү эмне болуп баштап калдыңыз байке? Эмне үчүн ким муну сизге айтып эле Еврокөлүк кылыш керек деп? Аныбы? Аны айтып берсем кызык. Баягы неме таксиде иштеп жүрүп, короче, карасам кыргыз таксистер аябай көп экен да. Ойлондум, мен кыргыздардын акчасын кантип алсам ушу таксистерди деп эле. Бир бизнес башташ керек болду да. Анан автосервис ачсамбы деп автосервисти дагы көрдүм. Ачып,
кайра сатып жүрдүм. Мына өзгөн чайканын аркасындагы бар го. Промзона. Автосервис. Мынагы немедеги Мытышта. ошол жерде биринчи мен ачканмын. Анан кийин ал жерди чала заказ ачып бүтпөй туруп, башка балдарга өткөзүп берип койгонмун да. Анан карасам ада мен устан кетип калса өзүм уста болушум керек экен. Май кармагым келбеди дагы. Анан ушул ишти үйрөндүм да, короче. Бул вакытында көрүп жасаган жерге барып ишке кирип, 5-6 ай ошол жерде иштеп, 30 миң 40 миң зарплатага. Алмады ошончо төлөйт эле го. Анан үйлөнүп чыгып өзүм башлаганмын да, короче. Азыр бул Эво Көрөктөн башка да бизнесиңиз барбы да? Же ушундай бизнес бар? Эво Көрөктөн башка мен чехол тиге алам, чехолдорду тиккенмин. Анан азыр чехолду тикпей калдык, только Кыргызстандан заказ бар. Мисалы Кытайдан. Кытайдан азыр менде 1000 штук чехол келген. Болор да чехолдор, Ошо чехолдор. Ылдыйда складым бар ошол жерде. Мисалы үчүн баягындай чехол таппайт го машиналарына. Ошого менде любой машинага бар да. Любой расцветкасы. Багалары канчадан башталат? Менде минималдуу чехолдор бардыгы 7000ден. Установкасы менен еще. Коюп бериши менен. Анан кийин люкс качестводагы чехолдор. Кыргызстанда ушулар 8,5-9 миңден сатылат. Мондой чехолдор. Көрсөтөйүн деле. Мисалы үчүн бул цвети менде 5-6 түрлүү цветкасы. Мондой чехолдор да. Мисалы бул кайсы машинага бул? Материалын карасаң. Бул любой китайский түшөт. Универсалбы? Универсал. Мына аркаларында подкладкалары бар. Анан кийин российский производствоны көрсөтөйүнбү? Россияда тигилген чехолдор бул. Айырмаланып турса керек, все равно. Мына Россияда тигилген чехолдор. Ушундай эле болот экен. Бунун бет жагы эле мондой болот дагы. Мына мондой тигилет. Буну кара эми. Экөө материал. Мына Кожуховскийде 5 миң 6 миңден сатылгандар бар го, 8 миңге чейин сатылат булар. Кытайдыкы лучше экен да, беке? Өзүң карап айтсаң, кайсы жакшы экен? Могу лучше экен. Канча намного процент, канча процентке лучше? На 80% лучше, наверное. На 80. Муну кара, астында подкладка коюп, производство койчу. Седана булда расход да. Анан булдагы көп убакыт алат. Бай жасаганганча Кытайда скорость каттуу алар жасашат мондойлорду. Ясно, беке. Негизи под заказ ала берсе да любой машинага, же бар машинага барбы негизи? Эмнеге? Любой машинага, мисалы. Чехолбу? Жок, чехол. Чехол любой машинаныкы бар, го. Минивендердики эле жок, калган могу. Сида хэтчбек машиналардын бардыгыныкы бар. Жок, минивендерге деле заказ кылса болот да, туурабы? Минивендерге деле заказ кылса болот, аны Кытайдан алып келдирип берем, аны күтүш керек да, мисалы үчүн. Кия карнивалдарга алып келдирейин дедим болчу, бир 100 комплектчи. 100 комплект алып келдирейин десең, анан комплектациялар разный болот экен, түшпөй калат экен. Анан кия карнивалга бар десең, бирөөнүкү лонг версия болот экен, бирөөнүкү 9 место болот экен, бирөөнүкү 8 место бири-бирине түшпөй калат экен. Ошого минивендерге алып келбедим. Анан мондойлорго 1000 заказ кылгам. 1000 штуктай бар. 1000 штуктун азыр канча 700-800 калды да. 200-300 сатып бүттүм. Байке, сиз мону ченебей эле ушуну өзү эле бияктан сыктырып барып турбайбы? Ошондой бар да. Ошентип эле жасап коесуң арыдан бери эле. Негизи бир коврик, мисалы, бир машинага канча жылга жетет? Таксиге мен 1 жыл гарантия берем. 1 жыл, 1 жыл дейм. А так 2 жыл, 3 жыл колдонгондор бар. Бул немеси? Бака. Тешиги. Клипсы да под, ошондой койлот. Анан барды сери светке мен көп басым жасайм, себеби дегенде бул кир чаң болгон. Кир көтөрүмдү. Жайдын күнү ошо жуубай иштетишет. Алып ичине кум толуп калып, калып коюп жүрө берет. Бүт даяр. Даяр болгон ол экен, Мону станокто катырышат, биздин колдор көнүп калган, көрдүңбү? Сага берсем колуңмен катыра албайсың болду. Базар жок. Бул жерлери биринчи мазар болот да. Ошону бүт даяр болду бүт, Бул даяр болду. Базар жок.
мисалы жана Кожуковскийде сатканда бул арт моно өтүш экен, ушундай эле. Жо, арты ушундай эле материалы окшош эле, биздикинен жакшы да көрүнүшү мүмкүн. Аларчы башында воско көп болот, майычы бетинде. Анан ал неме болот, баягы ысык суукта баягында суукта деревянный болуп катып калат. А немеде печканы 30 градуска жагасың го? 30 градуска жакканда ол мындай болуп кайкалап формасын жоготуп коет да. А булар формасын жоготпойт. Бул бут даяр да. Бул даяр, мыналар мисалы үчүн неменики? К дейм, немеде? Баягы аризалардыкы. Арзан башка болот. Ариза. Аризаларды азыр немеде саттым буну. Баягы Авитодачы. Авитода мен 3,5 миңден сатам. Биздин кыргыздарга молор 2800дөн. Авитода кымбат. Сөйдөн да Авитода бардык эл катары сатасың да. Ошондой сатылат ба. Анан кийин ошо эң главный мен неме материал кисловодстан келет, Краснодардан. Мен прям өзүм барып алып келбейм. Немеде аны жашырган деле кереги жок. Оного Шолковскийде немеси склады бар. Заводдукучу. Ба Крокс тапчкаларды жасайт го. Ошо бүт Краснодардан чыгат. Ба 5,000-6 миң тапчкалар бар го Крокс. Тапчка демекчи, жана сиздин өзү шлепкаңыз бар го, кайда ошол? Шлепкабы? Үйдө. Ал үйдө да ал. Ай атаң бар. Сага жайга жасап берем. Неме үйүңдө канчадан болсо ошону айтсаң мага, количествону. Тетигинде эме да, тетиг эмне эле? Мерчендайзер беле, органайзер беле? Бу органайзерде дагы эми сезону келет. Буну жасап сатам. Мунда өзүңөр тигесиңер. Бунда өзүбүз тигебиз. Бунда эле өзүбүз тиккенбиз. Бунда аз көрсөтөм го, органайзер тиккен немелерин, машинкалары, материалдары полный бар. Ал дагы чекол материалынан эле жасалат да, анын ичине кардон салынат. Али катуу кардончу. Ошо салынат. Негизи мекендештер ушул Москва шаарында ушул Замир байке негизи 5 жылдан бери иштейт да, ошо Еврокоп менен эң биринчи баштаган кыргыздардан ушул Замир байке болгон да. Анан таксистер канчага такси бар Москвада? Москвада азыр билбейм, бир 150-200 миңдей калды окшойт. Мурун 400-500 миң такси бар дейт. Да, 150 миң болсо ошонун 140 миңи Замир байке тайынт да. Ошон үчүн бияка келип, ушакка келип жакшы бир качественный көлүктөн алыңыздар. Замир байке, сиз Еврокоптон башка дагы эмне ачайын атасыз негизи? Еврокоптон да. Дагы өзүбүз баягы жеке ишкерлик кылабыз, өзүмө караштуу келинчегим стоматолог болуп иштейт, стоматологический клиникабыз бар Москвада. Адресин айтып коңуздар. Адреси метро Авиамоторная, шоссе энтузиастов, дом 20. Дом 20. Дом 20. Телефон номерин унутуп коебуз. Улан калтырып коебуз. Ошондой? Экөөбүз тең ошо жеке ишкерлик кылабыз. Эле тиштериңди жалтыратып кетпесе, тиштерди. Жок, жалтыратпай да. Жалтырат бер десем бир iPhone 17 жаңы алып бер деп жүрөт, ошого барбай жүрөм. Барып аны Голливуд клуб. Жок, көп айтат да, сен жыргал тишиң бекер жасалат дейт. Каякта? Ошол мекендештер, мен ушу атайын Замирбекке келип кичине маек алдым кичине. Ошон үчүн видео лайктан коюп, негизи мени көбүнчө такси мекендештер көрөт да. Такси мекендештер ушакка келип көйрөктөн кылышкан. Качество бар да мындайча. Өткөндө сен баягы таксиде иштеген кыздарды тартып калдың эле го. Ошолордучу, мисалы үчүн кыздар молодец да, мисалы үчүн жаман жолго барбай, такси кылып жүрүшөт да. Келгилер мисалы үчүн келип сүйлөп коет да такси балдарчы. Ошо кыздар жөн эле койбоду депчи. Олар жаман жолго барып кеткенден көрө такси кылып тиричилик кылып бала чакасын багып жүрүп турабы? Жап-жаш кыздар. Сонун таза минут менен таап жүрүшөт акчаны. Ошолорго сенден келе турган болсо, мисалы үчүн подпятник деген бар го, бутун астына коюп турган. Ошосу 500 сом. Ошого бесплатно жана ковриктен да скидка жасап берем. Сонун кылып турупчу. Куба таксиден келди. Куба таксиден келди дей турган болсо, 3000 ковригибиз ошо именно ошо кыздарга только немесин көрсөтөт, таксиде иштейм деген агрегат немесин көрсөтөт. Аккаунтун көрсөтөт. Неме подпятник бекер. Подпятник эмне эле? Подпятник деген мондой. Бут паста коюп турат. Бут паста коюп турган. Муну койсо эмне болот? Жок, буну койсо баягындай туфли кийгенде жери чуксалат го. Мондой коюп беребиз. Бул 500 сом турат. Бул бекер. Анан ар бир ковриктен 400-500 сомдон скидка жасап берем. Ошо именно кыздарга акча таппасам да таппай кала берейин, ошолор болчу. Карындаштар, идеясыздар, келиңиздер, мен көп көрөт негизи. Ошо кыздарга жөнөтүп кой, таксидеги кыздарга. Только бирөөлүк алып бермей жок, өзүнө келсе, бирөөнү. Менден ошо поддержка дейт го. Муногу бекер болот, еще ковриктен да 400-500 сом скидка кылып берем. Ошондо почти арзан эле болуп калат да. Бекер эле болот мындайча айткандачы. Анан жигиттер силерге скидка жок дегенде итак эле 5 жыл мурун кандай баада сатсам азыр деле ошо баада саттым, бирок качество жакшы.
1 жылга гарантия берем. 5 жылдан бери бир бада болсо ошол эле турабы? Ошо бойдон материал 40%га кымбаттады, мен кымбаттата элекмин. Себеби дегенде Авитога кирип көрсүн, Эва материал баягында люкс качество деп деметсе 3,5 4,5 чейин болуп калган азыр. Борту менен, 3D форматтагылары. Ана Кожуховскийдегилер алар совсем башка. Эс ошондой керек боло турган болсо, мисалы үчүн 10 бала, 20 бала, 20-ны заказласа мен 1300 сомдон тегип берем, ошо 2000 сомдуктардычы. Ошондой. Өзүңүздөр видеонун көрдүңүздөр да, бул негизи 3-5 мүнөттө даярып аткан да. Келип туруп тияпкан, ийип туруп эле аткан да, негизи сон. Ошол мекенистер, видеонун айнача көрүп берсеңер чоң рахмат. Аман болуңуздар. Ишиңерге ийгилик. Кош айтыңыз, эмне сөз? Салам алейкум. Өзүңөр иш баштагыла дейт го постоянно. Барыңар бизнесте болуп кетпегилер да, жөнөкөй рабочий да керек дейт го. Тамаша, салам алейкум. Болду экен. Болду.